Саламатсыңарбы? Кибер коопсуздук технологияларына арналган сабактар сериябызды улантабыз. Кезектеги сабагыбыз 6-чы сабак. Ачык ачкыч криптосистемалары. Мындан алдыңкы сабагыбызда жабык ачкыч криптосистемаларына токтолдук элек, өзгөчө агым шифрлери жана блок шифрлер жабык ачкыч криптосистемаларынын эң эле алдыңкы өрнөктөрү. Аларды чечмелегенге аракет кылганбыз. Учурда болсо ачык ачкыч криптосистемаларынын негизги иштөө принцибине токтолобуз. Андан алдын албетте маалыматты шифрлөөнү дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетелик. Бул сабактан да максатыбыз эмне? Максатыбыз маалыматты башка бир тарапка, биз тараптан, биздин компьютерден, эгерде күнүмдүк мисалды бере турган болсок, интернет аркылуу биздин компьютерден башка бирөөнүн компьютерине маалымат жиберип жатканда, ал маалымат интернет айдыңы, интернет булалары аркылуу, интернет тармагы аркылуу башка бир тарапка жол алып жаткан учурда ортодо хакерлер тарабынан же болбосо биз каалабаган адамдар тарабынан биздин маалыматтын окулушун, билинишин каалабашыбыз мүмкүн, же болбосо алдын алышыбыз керек болот. Анткени анын ичинде бизге таандык купуя маалыматы болушу мүмкүн. Андыктан ар кандай алгоритмдер, шифрлер колдонулат дедик. Ошондо эң жөнөкөй шифрлөө методикасын көрсөттүк элек. Салам сөзүн алфавиттеги тамгалардын кийинки тамгасы менен алмаштыра турган бир алгоритм менен ортодо интернетке жиберилген текст салам сөзү эмес, башка бир сөзгө айландырып, андан кийин кайра бул текстибиз, бул маалыматыбыз биз каалаган жакка жеткенде кайрадан ал маалыматты чечмелеп, кайрадан ошол эмне маалымат болсо муну окуй турган деңгээлге алып келүү, акыбалга алып келүү ишин маалыматты шифрлөө процесси дейбиз. Анан ушул маалыматты шифрлөө учурунда өзгөчө шифрлөө же чечмелөө жаатында колдонулган, мындан баса белгилеп кетелик, шифрлөө учурунда жана чечмелөө учурунда колдонулган ыкмаларды, алгоритмдерди чечмелегенге аракет кылдык элек. Кайсыл түрдөн алгоритмдер колдонулат, кайсыл принциптер колдонулат деген ушул сабагыбыздагы жабык ачкыч принцибинде колдонула турчу ошо агым шифрлер жана блок шифрлерине токтолобуз. Азыркы учурда болсо ачык ачкычка токтолобуз. Ачык ачкычтын башка аталышы криптография сабагыбызда дагы буга кенен токтолгонбуз. Асимметриялуу деп аталат. Asymmetric key дейбиз. Же болбосо public key англис тили менен. Симметриялуу болгонуна болсо, жабык ачкыч болсо симметриялуу деп колдонулат. Symmetric secret key десек да болот. Эки ачкычтын бири-биринен айырмасы болсо, ортодо шифрлөөчү жана чечмелөөчү тараптагы алгоритмыбыз, же болбосо шифрлөө учурунда колдонулган ачкыч, же болбосо шифрлөө алгоритми десек да болот. Анткени көбүн эсе шифрлөө алгоритмин key же болбосо ачкыч деп дагы колдонобуз. Шифрлөө учурундагы ачкыч менен чечмелөө учурундагы ачкыч экөө бир ачкыч болушу керек. Ошол учурларда симметриялуу, башкача айтканда эки ачкыч бири-бирине окшош болгондо, сиздер көрүп тургандай сол тараптагы ачкыч менен оң тараптагы ачкыч, башкача айтканда шифрлөө маалында колдонулган ачкыч менен чечмелөө маалында колдонулган ачкыч дагы экөө бир. Андыктан ушул түрдөгү криптографиянын түрүнө симметриялуу ачкыч дейбиз. Бирок бул жактагы өзүнө таандык кандайдыр бир кемчиликтер бар, ага дагы бир аздан кийин токтолобуз. Андан тышкары интернеттин, өзгөчө интернет колдонуучулардын саны көбөйүүсү менен ортого чыккан асимметриялуу же болбосо ачык ачкыч методикасы, ыкмасы бар. Мында болсо сиздер дагы сүрөттөн байкагандай, шифрлөө учурунда колдонулган ачкыч
чечмелөө учурунда колдонулган ачкычтан башка болушу мүмкүн. Эки ачкыч бири-биринин копиясы же болбосо бири-биринин так сүрөтү, так күзгү сүрөтү десек болот. Болууга тийиш эмес, башка ачкыч болушу мүмкүн. Андан тышкары ошол бир эле шифрлөө методикасында бирден көп ачкыч дагы колдонулушу мүмкүн. Ошондо бирок бул жакта дагы сөзсүз түрдө эки ачкыч болот. Эки ачкыч тең жуп десек болот. Жуп болууга тийиш, бири-бирин толуктаган. Шифрлөө маалында колдонулган ачкыч менен чечмелөө маалында колдонулган ачкыч бири-бирин толуктаган жуп. Андыктан симметриялуу менен асимметриялуу криптографиянын негизги айырмачылыгына токтолдук. Кайра жыйынтыктаганга аракет кылайын бул жерде. Симметриялуу криптографияда эки ачкыч бири-биринин копиясы болуш керек. Асимметриялуу болсо копия болууга шарт эмес. Эми эки ачкычтын копиялуу болгону учурда, ошондо симметриялуу криптографияда кандайдыр бир биздин негизги максатыбыз шифрленген текстти кайрада чечмелөө учурундагы бизди чечмелей турган, ошо кеткен маалыматты чечмелей турган ачкычтын дагы биз жиберген кишиде ошол ачкычтын болушу тийиш. Башка айтканда, копиясын дагы ал кишиге жеткиришибиз керек. Эми бул жакта мындай маселе туулушу мүмкүн. Ушул ачкычтын, бизге таандык шифрлеген ачкычтын копиясын, чечмелей турган ачкычтын копиясын каршы тарапка жеткирип жатканда, муну физикалык түрдө же программалык камсыздоо катары бир флешкага саласызбы, же болбосо бир маалымат камтый турган, бир маалымат ташый турган бир курал аркылуу, диск болот, флешка болот, муну же болбосо компьютердин өзү болот, муну ошол каршы тарапка жеткирип беришиңиз керек. Жалгыз гана ошол учурда ал биз жиберген маалыматты чечмелей алат. Бирок биз акыркы мезгилдерде өзгөчө бири-бирибизге маалыматты флешка эмес, интернет аркылуу жибергенге мажбур болуп жатабыз. Мажбур дегеним эң ыңгайлуу жол болуп жатат бири-бирибизге маалымат жиберүү. Андыктан биз шифрлеген маалымат, шифрленген текстке айлангандан кийин биздин ачкыч менен чогуу маалыматыбыз бар эле, түз текстибиз, аны биз ачкыч аркылуу шифрледик, анан интернет булалары, интернет тармагы аркылуу бул маалыматты жибердик. Бирок ошол учурда бул каршы тарап бул маалыматты чечмелеш үчүн ачкычка дагы муктач. Эгер ачкычты дагы биз интернет аркылуу жибере турган болсок, бир копиясын жөнөкөй интернет аркылуу жиберген болсок, ортодо ушул ачкычты дагы бирөө алып алышы мүмкүн. Биз каалабаган хакер болушу мүмкүн. Же болбосо man in the middle дейбиз, ортодогу адам деп которсок дагы болот. Биз каалабаган адамдар бул ачкычты дагы алып алышы мүмкүн. Бул учурда эмне, кандай бир коопсуздук маселеси жаралышы мүмкүн. Чечмелөөчү ачкыч дагы хакердин колунда болгондон кийин биз жиберген шифрленген текстти дагы ортодогу адам окуй алат. Андыктан эч кандай биздин шифрлөө процесси же болбосо бир маалыматты купуялуу даражага алып келүү иш-чарабыз тилекке каршы ишке ашпай калат дагы. Ортодогу адамдар, биз каалабаган адамдар бизге таандык маалыматты окуганга шарт түзүлүп калат. Бул жакта дагы бир жолу кайталап кетейин. Негизги максат эмне эле? Шифрлөөчү ачкыч менен чечмелөөчү ачкыч бир болгондуктан ушул ачкычты каршы чечмелей турган тарапка жеткирип берүү маселеси бар эле. Муну флешкага салып, мисалы, сиз бул жакта отурасыз, Америкада же Европада, Германияда бирөөгө жибере турган болсоңуз маалыматты, мисалы менин колумда флешка бар, бул флешканы анда почтага салып, же болбосо учак аркылуу бирөөлөр менен жеткирип, анан ошол гана маалда биз интернет аркылуу жиберген маалыматты ушул флешканын ичиндеги ачкыч менен ал чечмелей алмак. Бирок интернетти колдонгонубуз үчүн
ачкычты дагы интернет аркылуу жиберүү кооптуу. Анткени ачкычты ортодон эгерде бирөөлөр алып калган болсо, ал дагы мына биздин ачкычтын копиясын эгер ала турган болсо, анда биз жиберген маалыматты окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан интернет айдыңында өзгөчө симметриялуу криптография десек болот, симметриялык ачкыч интернет аркылуу маалымат жиберүүдө, ачкычты дагы интернет аркылуу жиберүүдө абдан кооптуу болгондуктан көп эсе колдонулбайт. Бул эми албетте өзүнө таандык артыкчылыктары дагы бар. Эгерде эки тараптан бири-бири менен мисалы жолуга турган учурда, мисалы сенде бул ачкыч сенде болсун, жана жалгыз менде болсун дегенде абдан күчтүү шифрлөө ыкмалары колдонуп, ортодо эч кимдин окуй албай турган, эми бунун көбүн эсе чалгындоо сервистери, чалгындоо кызматтары көбүн эсе ушул ыкманы колдонуп келет деп кошумча маалымат бере кетелик. Бирок биздин сабагыбыз асимметриялык ачкычтар. Интернет айдыңында өзгөчө биз бири-бирибизге маалыматты жиберип жатканда ошол асимметриялык ачкычтын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн колдонобуз. Ал мүмкүнчүлүк эмне? Ошондо бул жакта кооптуу маселе эмне эле? Ачкычты дагы биз интернет аркылуу жибергенде чечмелөөнү ушул ачкыч менен дагы жүргүзө алган үчүн андыктан биз жиберген купуя маалыматты окуганга мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Асимметриялык ачкычтарда болсо, сиздер да байкагандай, шифрлөө ачкычы менен, бул жакта шифрлөө ачкычы, чечмелөөчү ачкыч бир эмес. Андыктан ортодо эгерде бирөөлөр интернет аркылуу дагы биз маалыматыбызды дагы интернет аркылуу жибердик, аркадан ачкычыбызды дагы интернет аркылуу жибердик. Ошондо эки ачкыч бири-бирин жуп болгон учурда гана чечмелөө иши жүргүзүлөт дагы. Бул түз текстти окуганга мүмкүнчүлүгү болот. Бирок сиздер байкагандай, ортодо эгерде бул ачкычты биз интернет аркылуу жиберген ачкычыбызды эгерде хакерлер дагы алган болсо, колунда экинчи жуп ачкыч болбогон үчүн ортодогу биз жиберген купуя текстти, шифрленген текстти чечмелей албай калат. Ошон үчүн интернетте өзгөчө асимметриялуу эки ачкычтуу десек дагы болот. Эки ачкычтуу ыкма public key, же болбосо ачык ачкыч дейбиз. Ачык дегенибиздин себеби бир ачкыч сөзсүз түрдө интернетте ачык болушу керек. Ошо ачыктык тууралуу бир аз маалымат бере кетелик. Бул жакта негизги идеяны кайрадан кайтала кетейин. Ачык ачкычтарда эки ачкыч болуш керек. Эгерде сизге таандык ачкыч менен каршы тараптагы ачкыч жуп келе турган болсо, мунун эми жуп алып келе турган ар кандай алгоритмдер бар. Анда каршы тарап маалыматты чечмелей алат. Интернет аркылуу бир гана маалымат кетет. Бул маалымат сизге таандык ачкычты дагы жибере аласыз. Анда ортодо эгерде ал ачкычты алып калган болсо дагы экинчи жуп ачкыч колунда болбогон үчүн ал маалыматты чечмелей албайт. Буну эми жакшыраак түшүнүү үчүн өзгөчө мындан алдын биз эми бири-бирибизге кат жиберүү учурунда көп колдонулуп эле, бирок акыркы мезгилдерде бул бир мындай ыкма бири-бирибиз менен бири-бирибизге классикалык түрдө кагаз бетинде кат жибергени токтотконубуз үчүн үйлөрүбүздө дагы мындай кат кутучалары бар эле. Эсиңиздерде болсо, ушул үйгө кире бериш жакта ушул сизге таандык кат кутучасы болот эле. Бул баардык колдонуучуларга же болбосо коомчулукка ачык бир майдан. Каалаган киши келип сизге, мисалы, эгерде бир каты болсо же болбосо бир маалыматы болгон болсо, ал каалаган учурда сизге ошол маалыматты, мисалы, сиз 26-батирде жашаганыңыз болсоңуз, катты келип сиздин кутучаңызга салып кетет. Салып кеткенден кийин бул ошо 26-кутуча негизги сиздин интернет айдыңында сизге таандык экинчи ачкыч десек болот. Public key дегенибиз. Каалаган киши
каалаган учурда сиздин бул ачкычыңызга же болбосо сизге маалымат жибериле турчу бир жаатка, платформага жеткиликтүү болуусу зарыл. Андыктан ушул кутуча мисалын бердик. Анан бирок ушул кутучанын ичине кирген маалыматты сиз гана окуй аласыз. Ушу асимметриялык принциптин негизги бөлүгү ушул жакта жатат десек болот. Анда эмне болот? Ушул 26 кутучанын ичине кирген маалыматты сизге гана таандык менен сиз ача аласыз жана ичиндеги маалыматты окуй аласыз. Ошондо негизги бул жакта эки принцип бар дедик. Биринчиси, бул 26 кутуча калкка, негизи эле коомчулукка ар кимге ачык бир жагдайда, ачык бир жагы бар. Бирок ичиндеги маалыматты жалгыз гана сиз окуй аласыз. Ушул мисалдан ачык асимметриялык ачкыч десек болот. Ачык ачкычтардын иштөө принцибин элесиңизде жандандырууга бир жол ачылат деген үмүттөмүн. Эми жеке ачкыч жана коомдук ачкыч дедик, ошондой коомчулукка ачылган бир ачкычыбыз бар, жана сизге гана таандык болгон ачкычыңыз бар. Ошол экөөнүн ортосундагы жуптукту бири-бирине шайкеш келе турган жуптукту камсыздоочу ар кандай алгоритмдер бар. Эң эле кеңири колдонулган бул RSA алгоритми. RSA алгоритмин иштеп чыккан 3 илимпоздун атынан аталган Ривес, Шамир жана Адилман ошо баштамгалары менен ушул алгоритмди ортого чыгарышты. Булар өзгөчө ушул жеке ачкыч менен коомдук ачкычты бири-бири менен жуп болуусун камсыздоочу алгоритм. Сиздин коомчулукка ачык болгон ачкычыңыздын кийин жеке ачкыч бири-бирин тааный турганда, эгерде интернет айдыңында бирөө сиздин коомдук ачкычыңызды алып алган болсо, хакерлер алып алышы мүмкүн дедик. Колунда жеке ачкыч болбогондуктан сиз жибераткан маалыматты окуй албайт. Ушул ыкманы өзгөчө акыркы мезгилдерде веб-браузерлер SSL сертификаты, ошондо браузер менен сервер арасында коопсуз маалымат алыш беришин камсыздай турган SSL сертификаттары ушул принциптин негизинде иштейт. Эсиңиздерде болсо, муну бир алдыңкы сабактарда да токтолгонбуз. Акыркы мезгилдерде өзгөчө чоң сайттар сизге таандык сыр сөздөрдү, сизге таандык кредитка карталарынын номерларын же төлөмдөрдү жүргүзө турчу сайттарда сөзсүз түрдө эс тамгасын издеңиздер дагы деп сунуштайт элем. Анткени ошол эгерде эс тамгасы болсо, анда сиздин браузер менен ошол маалыматты иштете турчу сервердин ортосунда маалымат ушул асимметриялык ачкыч негизинде маалыматты шифрлейт дагы, жалгыз гана сиз окуй алгандай түрдө бул маалыматты ортодо эч ким окуй албай турган түрдө маалыматты жибергенге бир шарт түзүлөт. Кийинки иллюстрациябызда дагы муну көрүп турабыз. Ошондо HTTPS тамгасы болбогон браузерде же болбосо сайттан эгерде маалымат кете турган болсо, хакерлер сиздин сыр сөзүңүздү кандай болсо ошондой эле окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок шифрленген түрдөн кете турган болсо, S тамгасы бул жакта бар. Ошондо HTTPS протоколу менен кете турган маалымат болсо, сиздин сыр сөзүңүз Guru 99 болсо, ортодо хакер муну ушул таризде текст катары көрөт да, муну чечмелегенге эч кандай шарты болбойт. Анда негизги ачкыч криптография темасына арналган сабагыбызда анда ушул маалымат менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.